Салам Кыргызстан. Силер менен Улуу Кыргыз изи долбоорунан Азамат Жаналиев. Бүгүн күнгө 30-июнь 2015-жыл. Азыр деген Нарын областындагы Бишкек Тору-Карт жолунда жүрөм. Жолдун баары өзүңөр көргөндөй ушундай шагыл. Бишкектен баштап Тору-Картка чейин, ошо чек арага чейин, таможенник көзөмөлдөгө чейин 524 километр болот экен. Ал эми мен келген Нарын шаарынан баштап Тору-Картка чейин, чек арага чейин 200 километр болуп калат экен. Ошондой бул Тору-Карт чек арасына көчө кечке маал түндө келдим. Саат 11 эле чамасына келдим, ат башыдан чыккам. Өзүңөр көргөндөй аба абдан ачык бүгүн. Могу тоонун кыркасы, тети жердин баардыгы тең, бул жана Сары Челек көлү экен. Ой, Сары Челек деп коет, Чатыр көл. Чатыр көлү. Бул жолдон түз барууга мүмкүн эмес. Неге дегенде жол аңгыл дөңгүл болуп 17-18 чакырымдын аралыгы чыгат экен. Тоонун түбүндө экен. Чатыр көлгө барыш үчүн мен жанагы таможнядан чыктым го, арт жактан. Ошо таможнядан ары айланып 23-24 километр чакырымдагы жолду айланып барып, анан Чатыр көлгө киришим керек экен. Эми меники азыр убактымдын тардыгынан кайра артты көздөй жол тартам. Неге дегенде бүгүн кайра Нарын шаарына жетишим керек. Нарын шаарына жетип эс алып, Ысык көлдү көздөй аттанышым керек. Убакыт абдан өтүп атат. Ошондой достор, ден соолук жакшы, аба ырайы жакшы, көңүл абдан жакшы. Биякта таможняда иштеген, таможнядын кызматкерлери көчө кетинде абдан жакшы тосуп алышты. Эртең чай тамак ичтим. Таможняда Кыргыз Республикасынын кыргыз жараны болгондон кийин погран застава деген бар экен. Погран заставадан сөзсүз түрдө пропуск алыш керек. Ушундай чоң машиналар абдан көп өтөт экен. Биякта 50-60 машина тизилип турат. Анын баары тең, мунун баары тең азыр пустой кетип атат. Булар Кытайдан Бишкекти көздөй товар алып келишет экен да, кайра Бишкектен Кытайды көздөй пустой кетишет экен. Жүгү жок кетишет экен. 50-60га жакын чоң машиналар турат. 80% Кытайдын жарандары айдайт экен машиналарды. Эми эмне дейбиз? Түнкүсүн бул жер суук экен. Койдун эти 4 саатта бышат экен, 4 саатта. Ал эми күндүз күн тийгенде күндүн нуру аябай ачуу тиет экен. Жол таштак жол созулуп барып, Таш-Рабатка чейин ушундай жол болот экен дагы, Таш-Рабаттан ары жол жакшы болот экен. Көчө кечинде келатып көрдүм. Эми көрүшкөнчө аман болула, сак саламатта болула. Силер менен сүйүктүү Азамат Кыргыз изи бар болуңуздар достор.